Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев өз үй бүлөсүнүн атынан 1 миллион сомдук азык-түлүк баштыктарын таркатууда. Азык-түлүк баштыктары азыркы кырдаалга карата республикалык жардам штабына кайрылгандарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүдө. Дүйнөнүн каптаган апатка Кыргызстанда дуушар болуп башыбыздан өткөрүп жатабыз. Ушул 1 айлык мына карантинде анча-мынча биздин кыргыз элибиз үйдө отуруп жумуш болуп кыйналып калышты. Мен үй бүлөмүн атынан 1 миллион сомдук тамак аш набор жардам берели деп чечтик эле. Азыр күндө Бишкек шаарына 200 миңге сомго жакын азык-түлүк таркатып бердик. Мына бүгүн Жалал Абад областынын Сузак районунда, анан Чүй областынын Сокулук районунун 2 айыл өкмөтүндө алып барып беребиз. Ушул апаттан кыргыз элим эртерээк чыгып кетсин, жакшы күндөр эртерээк келсин, ушу оорубай чыркабай аз чыгым менен ушул жаман кризистен апаттан чыгып кетели. Азык-түлүк толтурулган баштыктардын баары Байэлим компаниясынан өндүрүлгөн экологиялык таза азыктар. Бир канча жумушчу орунду камсыздаган бул компания 18 жылдан бери иштеп келет. Өзүбүздүн ошо Байэлим компаниясынын атынан, үй бүлөбүздүн атынан 1 миллион сомдук мондай азык-түлүктөрдүн жыйымын жыйнап, ошо азыр жардамга муктаж болуп аткан үй бүлөлөргө таратып атабыз. Буга чейин 9 торого кетти, Сокулукка кетти. Ар кандай жагында уюмдар бизге кайрылып атышат. Биз азыр эң биринчи ошо уюмдар менен иштешип атабыз. Анан кийинки жумадан баштап ар бир жеке адамдар менен иштеше баштайбыз. Ошо сиздерге штабка кайрылгандарга дагы азыр тизмеңди сурап атабыз. Ал эми депутат Токтошев бул кырдаалга чейин деле бир канча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана жардамга муктаж адамдарга кол сунуп келгенин эшитти. Буга чейин эле биз ар дайым ушундай муктаж болгондорго күн помощь ар дайым жардам берип келгенбиз. Жетим үй бүлөлөргө, кар үйлөрүнө жардам эткен бул бүгүнкү абалга байланыштуу бул өзүнчө жардам. Байэлим компаниясынын продукциясын набор кылып бир набор кылдык. Коробкага бул жерде май, күрүч, кан, туз, томат жана консервалар, овощный консервалар. Бүгүнкү жардам баштыкчалары оорунун очогу болгон Жалал Абад облусунун Сузак районунун 100гө жакын үй бүлөсүнө жана Сокулук районунун 2 айыл өкмөтүнө жөнөтүлдү. Чындап эле азыр көрүп атасыздар, мында дүйнө жүзүндө да анын ичинде Кыргызстанда дагы апат бизди да калтырган жок да, кайдыгер караган жок. Ошонун үчүндө азыркы элибиз баягы өкмөтүбүздүн, президентибиздин айткан эшикке сыртка чыгышпай үйдө отурушуп, бул оорун жайылып кетпесин үчүн чоң аракет кылып атышпайбы? Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда жардамга муктаж болгондор өтө көп да, Кыргызстан боюнча. Ал эми ар кандай категорияда адамдарыбыз бар, бирок ошолорго карабай мен азыр элим болот ушул Эмил Жогорку Кеңеш депутаты Эмил Токтошевко кайрылганымда ушу гуманитардык жардам көрсөтүп коюучу боюнча да ушул элдерибизди деп ал макул деп өзүнүн колун сунду. Рахмат, азыр өзүбүз көрүп тургандай ушунда өзүнүн өндүрүп аткан продукциясынан ушу 60 болуп атат. Анан өзүмдүн жанымдан да ушул бир 40-100 коробка жөнөткөн турабыз. Бул ошо Жалал Абад облустугу районунун Көк Ат айыл өкмөтүнө кеткен турат азыр. Ошого мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып улуу элдин чугур эмес, рахмат, ушундай жигиттерибиз Кыргызстанда өтө көп болсо экен деп айтмакчымын да. Терең ыраазычылык билдирип коеюн дедим өзүм атыман. Маалымат катары айтсак, бүгүнкү күндө өлкөдө 170.016 аз камсыз болгон үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри жана кырдаалга байланыштуу түзүлгөн жардам штабынын жетекчиси Азамат Жаманкулов билдирди. Кыргызстан боюнча 359.703 аз камсыз болгон үй бүлө бар. Бишкекте 49.047 аз камсыз болгон үй бүлө болуп, анын ичинен 34.106 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Калгандарына да жардам жеткирилет. Ал эми Ош шаарында 27.778 аз камсыз болгон үй бүлө болсо, анын ичинен 7.235 үй бүлөсүнө азык-түлүк жеткирилди, деди ал. Анын айтымында Чүй облусунда 52.021 муктаж үй бүлө болсо, анын 29.153-үнө жардам көрсөтүлгөн.
Ош облусунда 54.194 муктаж үй бүлөнүн 38.405-и азык-түлүк менен камсыз болгон. Ошондой эле Баткен облусунда аз камсыз болгон 26.641 үй бүлөнүн 7.654-үнө азык-түлүк берилген. Жалал Абад облусунда 66.020 муктаж үй бүлө болсо, анын ичинен 25.397 үй бүлө азык-түлүк алган. Нарын облусунда 23.966 үй бүлөнүн ичинен 5.249-уна жардам берилген. Талас облусунда 15.068 аз камсыз болгон үй бүлө болсо, анын ичинен 6.623 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Ысык Көл облусунда 44.968 үй бүлөнүн ичинен 16.195 үй бүлө жардам алган. Буга катар эле кошумчалай кетсек, өкмөт тарабынан да аз камсыз болгон үй бүлөлөргө тамак аш азыктарын сатып алуу үчүн 200 миллион сом бөлүнгөн.